Салам достор, биз мына эми экинчи бөлүк бул машинканын ушул платасы, мээси деп койсок болот. Машинканын иштөөсүн регулировка кылуучу машинканын мээси. Ушуну биз азыр 4 шуруптун жардамы менен катырып алабыз. Азыр шурпайыр алып келдик. Мен бул жерде азыр өзүм эле жумуш кылып атам. Мындай иштерди кылып жүрүп мага жеңил эле болуп калган, ошон үчүн эч таң калбай койсоңуз деле болот. Азыр бул жерде платасын орнотуп алгандан кийин, анан машинканы оодарабыз. Мына көрдүңүз, платасы кайсы жерге орношконун. Баягы машинканын буту бар, педали, ошонун тушуна орнотсок болот. Мынакей эми машинкага керектелүүчү бүт резиналары, бардык керектүү шаймандарын колдонобуз. Мына бул болсо да бир нерсеси, булар дагы бир машинанын бир керектүү детальдары. Азыр биз бул жерден шпулькаларын салып койдум. Мына ушул резинаны мына жерге кадайбыз. Биринчи ушул жердеги чоң резинаны кадап алабыз. Андан кийин дагы мына алдыңкы жактагы резиналары кичинекей майда резиналар. Бул болсо лапка көтөрүүчү да бир деталь. Мынакей азыр эми биз мынабу машинканын казаны деп коеюн. Ушул казандын ичин мусур-пусур жок болсо тазалап алып, мына магнитти ушул жердеги мына тоголок жерге жабыштырабыз. Себеби бул жерге майды куйгандан кийин, эгерде машинкаңызды кайсы бир жактарга жүктөп кете турган болуп калсаңыз, эгерде ошол жердеги астында бурагычы болот кичинекей. Ошол бурагычты ачып туруп, майын бакалашкасына куюп алсаңыздар болот. Мынакей ушул оюлуп турган жери наркы жагына туура келет. Машинканын кыска жагына эмес, чоң узун жагына. Себеби бул жактан баягы машинканын челногун кадайбыз. Мына эми 4 бурчегинде резинаны кададык. Буларды жакшы орнотуп алышыбыз керек. Ошондо машинкада эч кандай вибрация болбойт тигип атканда. Жумшак резинанын үстүндө турган үчүн. Мынакей баарын катырып даярдап алабыз. Бул резиналар ушул жерге кириши бир аз кыйыныраак болот экен. Мынакей колумду шалтактап, мына ичиндеги темири алюминий экен, жеңил. Бүт карасы чыгат экен колго. Эми мынакей майды куюп алабыз. Мына майды ушул жагына куябыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бардык майды куюп салабыз. Бул майда өзү обработка болуп, айланып, өзүн өзү циркуляция кылып, бардык детальдарын майлап турат. Мынакей бул темирди ушундайдан катырабыз. Бул темир машинканы кармап берүүчү темир. Бул темирди орнотуп машинкага жабыштырышыбыз керек. Мына шуштуйган жериндеги темирин жогору карап көтөрүп турабыз дагы. Ушул жерге машинканы киргизебиз. Анан кадайбыз. Эми кеттик машинаны алып келсек. Мынакей ушинтип машинканы эми алып келип орнотоюн дегенде менин жакын досум келип калды. Баласы менен жардам керек убакта келип калышты. Бул машинка аябай оор экен. Эгерде алыңар жетпесе, күйөөңөрдү айтып кылдырсаңар болот. Чоңураак эркектин жардамы менен коюлуучу нерсе экен. Бул жерде 2 адам сөзсүз керек болуп калат экен. Себеби бир адам койгончо кыйналып кеткидей. Мынакей азыр мен айтып атам, ушул жерге мына темирлерди тушташтырып кадап берип кой деп. Ушул жерде жардам керек маалда келип калышты. Мына ушул темирди жакшылап орнотуп алсак болду, машинкабыз орношуп калды. Керектүү майда чүйдө детальдарын баарын орнотуп бүттүк. Эми астындагы педалин кадасак болду, машинкабыз даяр. Эгерде видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар.